юстиция министри Мамбеталиева Жылдыз Жээнбаевнанын жумуш жүрүшү боюнча бизде жыйын өтмөк. Мына ошого активди биз чакырдык. Бул Сузак районунун Атабеков айыл өкмөтүндө өтүп атат. Анда ошо жыйыныбызды ачык деп мен сөздү министрибиз Жылдыз Жээнбаевнага берейин. Бүгүнкү күндө ар бир өкмөт мүчөсү ал өзү региондорго чыгып, эл менен жолугушуп, ушундай бир пландарды түзүп алып, ар бир министр кыдырып чыгыш керек да. Андан кийин мен пландарым боюнча кечээ мен Кара Сууга бардым, андан тышкары Куршапка бардым. Ош шаарында дагы жолугушуулар өттү. Бүгүн мынакей биз Жалал Абад областынан ошо Сузакка кирип кетели деп чечтик. Бүгүнкү күндө эми юстиция министрлиги негизги максаты бул укуктук саясатты жүргүзөт. Ошон үчүн эми көп маселелер бар юстиция министрлигине тиешелүү. Эгерде силерде суроолоруңар болсо, кандайдыр бир чечилбеген маселелериңер болсо, ошолор жөнүндө сүйлөшөлү демекчибиз. Бул как раз мына биздеги көчкү жүрүп трансформация маселеси. Ушул трансформациянын процедурасы кандай? Мисалы үчүн биз мына 10 гектар жерде ошо жакта көчкүлөрдү бердик. Бир жуманын ичинде даярдагыла элек, документти даярдап, мен өзүм барып ал жерде бир жума жүрүп келдим. Мына бүгүн бизге кайра келип атат. 10 гектар эмес, ошол 10 эле кишиге ошол же трансформация башка документ даярдагыла депчи. Эми бизге ишенбесе, башка болбосо өкмөттөн комиссия түзүп келсин, кандай жер экенин көрүп туруп, атып барсаң эле сен как будто бир урурлук кылып аткандай же башка болуп аткандай мамиле болуп атат да. Мен өзүм башыман өткөрүп келдим. Трансформациялоо боюнча бүгүнкү күндө бизде азыр Сергей Аркинбаевич дагы 2-3 жолу бизге тапшырма берди, критерийлерин кайрадан карап чыккыла деп. Себеби бүгүнкү күндө арыздар көп түшүп атат. Ошо силерден эле эмес, башка областтарда дагы садик салабыз дейт, мектеп салабыз дейт, жерлерди трансформациялай албай көп бир жылга чейин, 2 жылга чейин ушул токтом долбоору жүрүп калып атат деген ошондой наразычылыктар болуп атат. Биз мурдагы жумада комитеттин, жогорку кеңештин комитетинин бул маселе боюнча жолуктук. Мынакей кечөө биз трансформациялоо жөнүндө мыйзамдагы өзгөртүүлөрдү даярдадык эле, бирок алар жетишсиз болуп атат да бүгүнкү күндө. Депутаттар дагы өз сунуштарын берип, биз кийинки жумада, мен бияктан кайтып барсам, кийинки биринчи күнү ошол комитеттен каралат маселе. Трансформация маселеси боюнча. Шу маселе боюнча мен көп жолу бардым. Мурун Госрегистр өзү министрлерге жөнөтөт. Азыр сиздер аркылуу кетет. Туурабы? Сиздер министрлер колгондон кийин мурун экспертиза беретиңер. Шу тууралуу мыйзам чыгарса болот деп. Экспертиза бересиздер. Азыр андай болбой калды. Менин документим 2 жолу барды сиздерге. 2 жолу кайтты. Өткөндө Темир Аркинбаевич келгенде да суроо бергенмин. Кирпи завод курабыз, өндүрүштү өнүктүрөбүз, элге кызмат кылабыз деп өкмөттүн саясаты кетип отур. Биз 2 жыл болду документ жөнөткөнбүз, бир завод куралык, элге кызмат кылсын. Ал трансформация болуп бүтпөйт. Сиз айтып атасыз, критерияларды определять этебиз деп. 2008 жылкы мыйзам бар, суга черги мораторий. Биз кайракы жерде алып бардык. Өкмөттөн сиздерден 2 жолу кайтып келди, кече жакында дагы барып келдим. Шу нерсени мында бир эл азыр өтө муктаж. Трансформациялоо боюнча мен жана айтып кетпедимби? Негизи биз өзүбүз сезип атабыз. Азыр жетчү чеги болду да, себеби көп наразычылыктар болуп атат. Анан кийин бул өзүңөр билесиңер, трансформациялоо жөнүндө мыйзам 2013 жылы эле кабыл алынды. Бирок ошол жерде азыр практикада аябай көп маселелер туулуп атат да. Себеби ал чийки болуп калган ал мыйзам. Жогорку кеңеш кабыл алып берип койгон, бирок ал мыйзам менен биз азыр иштей албай атабыз бүгүнкү күндөчү. Ошон үчүн концепциясын такыр карап чыгыш керек болуп атат. Анан мораторий салабыз, мораторий алабыз, мыйзам менен жанагы сууат жерлерин мораторийге коюп койдук. Анан кийин дагы ар кандай ойлор кетет ушул ситуациядан чыгышка, бирок бүгүнкү күндө бүт концепциясын карап чыкпасак, эл менен макулдашып такыр болбой атат да бул жагычы. Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, биз кийинки жумада комитетке чыгарабыз бул маселени, кеңири талкуулайбыз, анан кийин ошол жалпы кеңешип бир чечим кабыл алабыз. Мен жана айтып кеттиңиз, сиз мечиттерди жана каттоо боюнча ушуну жөнөкөй кылса болбойбу? Мечит менен коммерциялык ишканалар бирдей болуп калган.
ар бир ишканага барганда акча бекер катталбайт. Өзүңдөр жакшы билесиздер. Бу молдонун жосо элге эле түшкөн жүк да жанагы. Эң жок дегенде ар бир ишканага барып бир 20 чакын документ. Ошо ар бир эң кеминде 5000ден, кээ бир жерде 20 000, 30 000ден талап кылышат. Молдо каяктан алат? Бүтүндө элге келет ал жүктөр. Шуну жөнөкөйдө башка бир урас айлык албагандан кийин молдо биз айтканбыз өкмөттөн бөлүнгөн, мамлекеттен бөлүнгөн деп. Ошону биз бардык коммерциялык ишканада кылып кана ошо бардык бирдей кылып коебуз. Ошо мына биздин Сузак районунда 180ден ашык мечит бар. Ошол азыр катталса бир 10 катталган. Калганы катталган жок. Бардык себеби ушу акчадан кеп токтоп атат. Бүт мечиттер регистрациядан өтүштү деп айталы десек, анча-мынча баягы нааразычылыктарды туудуруп атат да. Сиздин пикириңизге мисалы үчүн каршы келген адамдар бар. Эмнеге аларды каттоого туруш керек? Жөн эле ишин жүргүзүп атса, юридикалык жак болбосо, өзүнүн шоту болбосо, акча албаса эч кимден анда эмнеге турат регистрацияга деп айткандар дагы бар. Бирок эми маалымат катары айтып кетейин, бүгүнкү күндө бизде каттоодон өткөн эле диний ар кандай агымдар 7000ден ашып кетти бүгүнкү күндө. Шындыгын айтканда каттоого тургандар да көп болуп атат. Жылжымай айтып өтпөдү. Бир нече миңдеген диний уюмдар бар. Буга чейин мамлекет ага көп көңүл бурган эмес. Ошондой диний уюмдар агылып кетип, анан айыл ичинде баягы бири-бирине каршы келген эмелер да болуп кетти да. Биз башка жактарда мисалы Көлдө, Нарында болуп кетет, жана баптисттер ачылып калды. Ошон үчүн ошондойлорго жол бербеш үчүн 2008-жылы мыйзам чыккан. Ошондо мыйзамда кичине катууланып калган. Анан жанагы акча жагын айта турган болсок, юстиция органдарына каттоодон өтүш үчүн 235 сом төлөнөт да. Бул эми андай деле чоң акча эмес болуш керекпи? Мечит үчүнчү. Мечитти салыш үчүн канча миңдеген акча кетет да? Канча миңдеген доллар. Каттоого 235 сом төлөйсүздөр да. Анан ал деле диний уюмду эки жолу бар да. Мисалы үчүн как юридикалык жак катары каттасаңыздар болот, юридикалык жак эмес, просто как диний объект катарында катталса болот да. Диний объектти катташ үчүн жанагы дин агенттиги бар, ошо дин агенттигинен эле каттоодон, эсептик каттоодон өтүп коесуздар. А эгер юридикалык жак катары мөөрүбүз болсун, эсептик счетубуз болсун банкта, башка нерселер болсун десеңер, анда юстиция органдарына кайрыласыздар кошумча. Endi aytar sözüm bunday. Adam balası üçün tınçlık gerek. Adam balası üçün kovgalandar, her türlü gerek emez. Hazır mına o ahval, Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta olmaktan ülkeler köp adamlardı şunda havatırsızlık alıp geliyor adam. Ben aytarım degenim, birileri bizim rayondan emez, başka rayonlardan da, Çetna'dan yakın rayonlardan davetke varamın deyip, dokumenti yok, şu kaziyattan registrasyonu alıp öyle getirip, oşandan arkanı Suriye'ye getirip, ançıl yaranlar ölüp gelip atar. Oşakta kul olup yürüp, bir de erkekler emez, kızlarımız da yerde yürüp. Anı bir göz ömürlüğün yetkimiz yok. Ayrı hükümetten kança getirip atar, hani hakim dile bilmeyip, kaziyat edebilir. Oşan için, oşakta var durgan neyse, davetke çıkartılgan neyse, bunu sebebettin, ayrı hükümetin registrasyon ötüp. Anan ki buna hakimiyet de biliş gerek. Oşonday bir bunday uçak kalış gerek de, anda yok olmadı, kaziyatlar kabul ediyor. Бүгүнкү күндө бизде мечиттерде деле билесиңер баары эле каттоодон өтө бербейт. Себеби мечиттин же болбосо кандайдыр мектеп болсо мечиттин алдында алар өзүнүн ишин өзүлөрү жүргүзүп, мамлекеттик каттоого сөзсүз турсун деген андай норма жок да. Эгерде юридикалык жак болуп ачылам десе, анда жана комиссияга барып, анан кийин юстиция министрлигине келип өтөт да негизичи. Бирок сиз туура маселени коюп атасыз. Анан аягында жанагы бизде өкмөттө дагы коопсуздукту сактоо боюнча кеңешме бар, премьер-министрдин алдында. Ошол жерде бул маселелер каралды. Негизи бул жерде ГКМдин бир иштеп аткан иштери бар экен. Өзүбүз ошонун алкагында дагы жүргүзүп болуш керек. Азыр башталды бул иш. Сиз айтып аткан жана Сирияга чыгып кеткендер боюнча